Assalamu алейкум достор. Мен буга чейин бул дүйнөнүн эң жөнөкөй, эң фундаменталдык 3 түшүндүрмөсүн уктум. Биринчиси дини, ислам дини, христиан дини жана еврейлердин дини 3 чоң дин бул дүйнөнү сыноо дүйнөсү деп айтат. Жалган дүйнө деп айтат. Биз бул дүйнөдө экзаменден өтүп атабыз дейт. Ошону дайыма эсибизде сакташыбыз керек. Сыноодон өтүүнүн эрежелери, жолдору бардыгы мусулмандар Куранда дейт, христиандар Библияда дейт, еврейлер өзүнүн китебинде дейт. Ошол китептегидей кылып жашасак, биз өлгөндөн кийин чыныгы жашоодо бейиште жашайбыз дейт. Ал жерде бактылуу болобуз. Биз издеген бакыт ошол жакта дейт. Эгер китепке көңүл бурбасак, анда аркы дүйнөдө жооп беребиз деп айтылат. Ал тозокко түшүшүбүз мүмкүн деп айтылат. Мен бул жерде дин жөнүндө көп билбегендигим үчүн азыр ашыкча сөздөрдү сүйлөп алып, дагы кээ бир адамдардын кыжырына тийип албайын дейм. Бул темада өзү жалпы эле этияттап сүйлөш керек. Ошого кыска ушу мен өзүм түшүнгөн өзүм сөзүм менен кыскача ушул жерде бүтүрөйүн. Эгер мен азыр бир туура эмес нерсени айтып алган болсом, силер билсеңер ошонун туурасын, анда пикир бөлүмүнө жазсаңар болот. Экинчи түшүндүрмө бул дүйнөнү күзгүгө окшотот. Бул дүйнө ак дагы эмес, кара дагы эмес, жакшы дагы, жаман дагы эмес. Бул дүйнө биздин оюбуздун күзгүсү деп айтылат. Азыр силер кандай жашап аткан болсоңор, буга чейин силер эмне жөнүндө көп ойлонгон болсоңор, ошол нерсе күзгүдөн чагылып калды деп айтылат. Мисалы, бир адамды алалы. Бир адамдын копиясын чыгардык. Эки копия окшош эки адам кылдык. Бүгүндөн баштап биринчиси жалаң жакшы нерселерди ойлосун, жакшы нерселерди сүйлөсүн, жакшы бир максаттарды койсун, ошондой адамдардын чөйрөсүндө жүрсүн, өзүн жаман ойлордон этияттасын, жаман адамдардан, негатив сүйлөгөн адамдардан узак турсун. Ошентип жакшы сөздөрдү, ошондой Билайндын жаркын жакта жаша деген бир слоганы бар го, ошо жаркын жакта жашасын. Экинчиси негативный ойлорду көп ойлосун. Кабарларды көп окуп, ошолорду көп ойлонуп, мисалы кабарларды ачсаңар, мына бирөөдү өлтүрүп кетти, зордуктап кетти, автобус уруп кетти, өрт чыкты, жер титиреди, согуш болду. Анан ошондой адамдар менен көп сүйлөш, ушул темаларды көп сүйлөп, көп ойлонсун. Жарым жыл, бир жылдан кийин барып экөөнүн жашоосун карасак, бул ден соолугу жакшыраак болуп калат экен, жумушу дагы жакшыраакка кетет экен. Иштери ошондой болуп, ошол оюна жараша ошол жака карап жылып баштаган болот экен, же кыйла жылып калган болот экен. А бул дагы оюна жараша ылдый карап кеткен болот экен. Ден соолугу начарлап кетет, жумушу не кетет, ошондой бир адамдарга туш келет, жаман чөрөлөргө түшүп кетет. Иши болбойт да, жолу болбой калат экен. Себеби ой. Ошол экөөнүн тең ою күзгүдө чагылат экен деп айтылат. Ошон үчүн бул дүйнөдө өзүбүздүн жумушубузду алдыга тарткыбыз келсе, жашообуз жакшы болсун десек, биз баягы бордюрда басып кетип аткандай, бул жакты жаман, бул жакты жакшы десек, жаман жак бул дүйнөдө ансыз деле бизди тартып кетет да. Көбүнчө адамдар негативный болот. Көчөгө чыксаң, элдин баары жини келип жүргөн болот. Кабарларды окусаң, бул дүйнө бир караңгы бир дүйнөгө окшоп турат. Эгер жон койсок, суунун агышына калтырсак, бизди бияка карап тартып кетет. Ошого биз өзүбүздү бияка карап тартып турушубуз керек дешет булар. Анын үчүн эмне кылабыз? Анын үчүн силер күн сайын, мүмкүнчүлүк болгон сайын, менде баары жакшы. Менин жумуштарым алдыга карап кетип атат. Менин ден соолугум бекем. Мен мындаймын, мен тигиндеймин деп азыркы учур менен өзүңөрчө, бирөөлөргө эмес, өзүңөрчө ушуну кайра айта беришиңер керек деп айтылат. Ошондо силер аздан бул жака карап кетесиңер деп айтылат. Бул эми мындай өтө жөнөкөйлөштүрүп, кыскача түшүндүргөн экинчи вариант. Ушул вариант, ушул көз караш азыркы замандын адамдарына өтө жагат окшойт да. Себеби акыркы жылдарда силер деле уккан болсоңор керек, ушундай китептер көп чыгып атат. Кээ бир блогерлер ушундай сөздөрдү айтып, коуч болуп, видеоло курстарын сатып атат. Елена Блиновская дегенди уккан болсоңор керек, Ошол аял ушул сөздөрдүн тегерегинде курстарды чыгарып, өтө көп акча таптыр. Азыр түрмөдө жатат, себеби тапкан акчаларын налогун төлөбөптүр да. Бирок ал аялдын айтканы ушул эле сөздөрдү дагы көбөйтүп, дагы китептерден алып, ошентип бир курстарды саткан. Чынында алар эмне кылып атат? Алар өздөрүнүн жашоосуну башкалардын көзүндө бир иллюзия жаратып атат өздөрүнүн тегерегинде. Сонун сүрөттөрдү чыгарат Инстаграмга. Күйөөм, мына менин мондай красавчик күйөөм бар. Мындай красавчик балам жана красотка аялым, кызым бар. Биз
могул аралдарды эс алып жүрөбүз. Биз Дубайда жүрөбүз, биз бияктабыз, биз тияктабыз. Күйөөм мага мындай кымбат машина белек кылды, мындай сумка белек кылды. Мен могул кафеде тамак жеп атам. Эми мындай карасаң эми бир эме да. Эми ал иллюзия. Аны бир аз эле акылы болгон адам түшүнөт, андай нерсе жок. Ал ошо иллюзияны жаратып, ийгиликтүү, бактылуу аялдын иллюзиясын жаратып, эми мен ушундаймын, мендей болгуң келсе сен дагы мына могул урокторду ал десе, анда адамдар алат да. Ошентип, анын сыртында башка дагы толтура, жөн эле бир шутка, пранк кылып жүргөн балдар, кыздар деле ушундай видео урок курстарды жасап, акыркы жылдарда өтө көп акча табышты. Адамдарга дагы жагат окшойт, көп сатып алгандар дагы көп да. Эгер силер өзү бул концепция, билбейм, мындай жана айтып атпадымбы, менин ишим жакшы, баары жакшы деп монтип бар турда өзүңөрдү бияка тарт. Бул деген бир аз дубага деле окшоп кетет. Мүмкүн дуба деле ушундай иштейт да. Бул мындай терең эле жакшы эле бир концепция, философияга окшош менин оюмча. Бирок муну ошо блогерлер ошондой колдонуп, адамдарды алдап, акча таап жүрүшөт. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, достор, азыр мен Артур Шопенгауэрден окуп атам. Азыркы учурда окуп атам. Ушул кишинин жазгандарын окуп туруп, мен акыркы жылдарда өзү ушундай дүйнөнү ушундай көрө баштадым эле. Азыр ушул кишиден дагы окуп атам. Бул киши эмне деп атат? Бул киши бул дүйнөдө акылман адам, бактылуу бир жашоого умтулбай, кайгысыз, оорусуз, кыйынчылыксыз жашоого умтулат дейт. Бул дүйнөдө ошол оору деген нерсе бар, кайгы деген нерсе, жоготуу деген нерсе бар, кыйынчылыктар бар да. Аларды кадимкидей биз сезебиз дейт. Бирок кайгысыздык деген нерсе жок дейт. Кыйынчылыксыздык деген нерсе жок дейт. Оорусуздук деген нерсе жок дейт. Аны мындай түшүндүрүп атат. Мисалы, бир жериңер ооруп атат. Мисалы, колуңар ооруп атат дейли. Колдун оорусун кадимкидей сезебиз, туурабы? Сезебиз. Ал бир ай, бир жыл бою ооруп тура берет. Оору басылмайынча бизди койбойт да. Болбосо колдун бир эле жери ооруп атат, бирок калган жагыбыз оорубай турат. Ал жактар жок биз үчүн, бирок оору бар да. Болбосо бул оорубай турган жактар муну жөн эле басып коюш керек эле. Кичинекей жер ооруп аткан үчүн ошол жер өзүнө көңүлүн толук буруп алып атат. Себеби ал нерсе реальный бар нерсе. Оору басылганда, баягы ооруп аткан нерсе жок болгондугу үчүн ошо кыска убакыт оорудун басылгандыгы үчүн бир аз өзүбүздү рахаттайбыз. Бирок эртеси күн биз аны унутуп калып. Болбосо биз оорусуздуктун кайфы менен биз учуп кетишибиз керек эле. Биз андай нерсе жок, себеби аны сезбей атабыз. Анан бир жумадан кийин дагы эле баягы недовольный жашоодон эме болгон адам, дагы бир нерселерден арызданган адамга айланып атабыз. Же бир нерсе жашообузда бир нерсе ойдогудай кетпейт, бизди кабатыр кылып атат. Анын сыртында 99% жашообуздун баары жайып эле. Бирок ал 99% бизге көрүнбөй калды. Ошо 1% чечилбей аткан маселенин айынан биз кабатыр болобуз да. Себеби ошол кабатыр болуу деген нерсе реальный, кабатырсыздык деген нерсе жок. Анда дагы ошол маселе чечилгенден кийин биз дагы бактылуу болуп калышыбыз керек эле, эч кандай бактылуулук деген нерсени сезбей атабыз. Себеби андай нерсе бул дүйнөдө жок деп атат бул киши. Бул дүйнөдө эгер силер кайгысыз, капасыз, оорусуз, орусча айтканда сносный, жаман эмес жашоо жашасаңар, силер бул дүйнөдөгү бизге доступный бакыт өзү ошол дейт. Ошол кыйынчылыктардын алдын алып жашаган адам өзү бул дүйнөдө бактылуу эле адам болот дейт. Ошого умтулуш керек. Бул бакыт деген нерсе жокпу дейт. Бакыт деген нерсе айрыкча жаштар роман, ыр ошолорду окуп алып, ошол жердеги иллюзияга кабылып атышат дейт. Азыркы заманда ала турган болсок, мына Instagram ошол иллюзияны жаратып атат. Сериалдар, кинолор, соц тармактар, адамдар бири-бирине мактанып атып, бири-бирине реалдуулуктан узак эле бир иллюзорный бир жашооду, бактылуу бир жашооду сүрөтүн тартып алып атышат да. Бул киши айтып атат, андай нерсе жок дейт. Бакыт деген нерсе болсо дагы өтө редкий дейт. Өтө редкий мындай жолуккан жаныбарлар болот го. Өтө редкий порода, ошолорго окшош болот. Же Австралиянын алтындары дептир да. Австралияда алтындар мындай чачылып, майда чачылып туш тарапта чыгат окшойт да. Силер эгер моундай муштай бир алтынды таап алгам деп атсаңар, андай алтын жок дейт бул дүйнөдө. Кичинекей
кусок алтындар анча мынча күтүүсүздөн жашообузга келип калат дейт. Мисалы, эшикке чыктыңар, азыр күз, күн чыгып турат, сапсары жалбырак. Ошол учурда силер кичинекей дозада алтын таптыңар. Же бир жакшы көргөн адамдарыңар менен отуруп сүйлөшүп отурасыңар. Ошол учурда кичинекей алтын. Ошондой нерселер бар, аны дагы көрсөңөр түшүнсөңөр. Бирок азыр же мурда бул киши жазган учурда деле демек адамдар ошондой болгон экен. Адамдар ошол чоң алтынды, иллюзияны эңсеп жашап жүрүшөт дейт. Андай бир нерсе бирок бул жакта жок дейт да. Бул жашоодо жалпысынан эле адамды уктап аткан жерден, тыптынч уктап аткан жерден ойгонуп, кошмарный, жаман бир түш болот го. Ошондой түшкө кирип калгандай, бирок ойгонуу деп айтат. Анан кайрадан ошо өзүнүн эски абалына кайткысы келип атат. Бирок ал жерге кайтканга чейин адам баласынын каалоолорунун чеги жок дейт да. Бир каалоодун аркасынан бир каалоо, бир каалоодун аркасынан бир каалоо, желанияларчы. Ошентип чуркап кетип атат дейт. Анын аркасынан адамды камчылап, кубалап турган бир күч бар дейт. Ал күчтү жүрөктү соктуруп турган бир күчкө окшотсоңор болот, же ааламдагы жылдыздарды айлантып турган күчкө окшотсоңор болот. Ошондой бир күч бар. Бизди токтото койбойт дейт. Мен могул машинени алышым керек дейсиңер. Ошол машинени алганда өзүңөр бактылуу болом дейсиңер. Бул киши айтып атат, ошол каалоолор адамдардын башына маселелерди чыгарып атат дейт да. Каалоо, биринин артынан келген бир чоң каалоолор ошонун айынан чыгып атат дейт. Мен машина алам дейсиңер, машинеге алгандан кийин учуп кетип атасыңарбы? Ал нерсе көбүнчө разочарованияга алып келип атат дейт. Мен эми могул максатка жетем дейсиңер, узактан ошол өтө сонун көрүнөт, бирок жакынга барсаңар же жок болуп кетет, же андай эмес болот. Мисалы дейт, карабайсыңбы бул дүйнөнү кандай кооз деп айтышат дейт. Тоолорду карасаң ушунчалык кооз, суу агып турат, жаныбар чымчыктар эме кылып турат. Бирок бул дүйнө панорама эмес да дейт. Ал нерселерди, конечно, карап турсаң кооз, караганга кооз, бирок ал жерде жашаган другое дело дейт. Ал жерде жашап жүргөн жаныбарлар бири-бирин жеп атышат. Туурабы? Жаратылышта бир жаныбар, выживание, борьба за выживание жүрүп атат жаратылышта. Ошо адам баласы үчүн деле андай бир иллюзияга кире бериштин кереги жок. Чынында бул жерде кыйынчылыктардын алдын алуу, кайгынын алдын алуу, жоготуунун алдын алуу, ооруудун алдын алуу деген нерсеге көңүл бурса адам, ошондо более-менее сносный, анан ошол бактылуу, жаман эмес жашообду жашайт дейт. Ошол бакыт бизге доступный бакыт дейт. Анын сыртында ошол өзүнү оорудан коргоп, кыйынчылыктардан коргоп жашаган адамдар белгилүү бир деңгээлге өзүнүн үйүн алып, жакшы акча таап, материалдык жактан обеспечить этип алган адамдар бар го. Аларды дайыма кыйнаган, ар бир переулокто күтүп турган бир нерсе болот экен, ал зеригүү, скука. Эгер скуканы дагы жеңгендин жолун тапса дейт, ошондой бир адам чындап бактылуу адам десе болот дейт. Мен азыр мисалы бул кишини угуп пессимист болуп калган жокмун. Депрессияга кирип кеткен жокмун. Эч кандай менде андай бир нерсе болгон. Силерге ошондой өтө пессимист экен, бул анда жашабай эле коюш керек экен, анда эч нерсеге умтулбай эле коюш керек экен дегенде ойго келишиңер мүмкүн, андай эмес. Бул киши как раз ошого умтулуш керек дейт. Умтулганда да реалдуулукту көрүп, баягы бир иллюзияга чуркабай, ойгонуп, туура кадамдар таштагыла дейт. Моундай алтынды издей бербегиле. Ал алтын жок. Жок. Майда алтындар ал жак бул жака чачылып койгон. Ошо кичинекей алтындарды баалагыла жана кыйынчылыктардын, кайгынын, жоготуунун, ооруунун жана башканын алдын алгыла дейт. Ошондо бул дүйнөдө мүмкүн болгон бакытты тапсаңар болот дейт. Ал бакыт дагы ошо жаман эмес, сносный жашоо деп айтып атат достор. Кыскача айтканда ушундай достор. Эгер дагы кененирээк менин айтканымдан дагы жакшыраак түшүнгүңөр келсе, Артур Шопенгауэрдин «Афоризмы житейской мудрости» деген китебин алып, 5-бөлүккө баргыла. 5-бөлүк. Ошол жерден бир 5-10 бет окусаңар, азыр мен айткан сөздөрдү өзүнүн сөзү менен дагы жакшыраак, дагы кененирээк окуп түшүнүп алсаңар болот. Бул киши сөздү айлантпай, мындай бир без воды деп коет го, ошондой так мындай болгондой жазган киши экен. Ал жерде бул кишинин көз карашын түшүнүп алсаңар болот достор. Анда кийинки видеолордо жолукканча.